Кашай бүгүн мына шаардын мэриясы кабыл албай жатат эмнегедир. Акимдер коркуп атат өткөргөнгө. Күшү менен ошо кардын астынан казып чыгардым жанагы катылып турган мектеп, бала бакча, башка оокаттарды. Таштанбеков жөн эле гангиреп атат депчи. Ар бир среда күнү мага ушул 10 мүнөттө берип турсаңар, мен сизге почти 10 миллиардтың оокатын алып келип жерден берем. Көпкө чейин ушул 3 жылда бая чогулткан кагаздарымды ойлонуп көптөн бери район аким жетекчиликке, областтын жетекчиликтерине кайрылып отуруп, айла кеткенден бүгүн ушул алдыңарга чыгып, ушул райондо болуп аткан көйгөйдү айтайын деп чечтим. Бул жеке эле район эмес, мен оюмча Чүй областында көптөгөн проблемалар бар. Бул социальный объекттер. 3 жыл бою кагаз чогултуп келаттым. Ана мен кээде таң калчу элем да, архивке барсаң акыркы күндөрү эмне запрос бербесе, биз сизге жооп бере албайбыз деген жооп келет да. Окубай эле баягы бир жөнөттүм эле 2000ден ашык документ. Бул документтер эмне? Айыл өкмөттүн чечимдери, рай администрациянын чечими. Бул жер үлүштөр боюнча запрос бердим эле, 10 күндөн кийин жооп келип атат, бере албайбыз. Бул купуя сыр. Айыл өкмөттүн документи. Анан ушул жерден сүйлөп отуруп, кыйкырып отуруп алдырттым. Под грифом секретности. Эми жакында бирөө айтат, эмнеге ушунчалык мындай сыр кылып атасыңар? Госрегистрге айтсам деле бере албайсыз дейсиңер, архивде бере албайм деп атат. Эмне десем, жакында бир айтты. Акылбек Үсенбековичтин командасы. Окуй, эгерде кабинет министрдин төрагасы ушундай команда берсе, депутатка кагаз бербе деген, бул менин конституциялык укуктарымды бузганы деп эсептейм. Эми мен сизге кайрылат элем, президенттин өкүлү, президентке кайрылат элем да. Эгерде райондун жетекчилерге чечилбесе, чече албаса, областной областтын губернатору чече албаса, өкмөт чечпей койду. Эми айлам жок, президентке эле кайрылайын деп атам. Эмне үчүн дегенде, бүгүнкү күндө райондо мен эле бүгүн предварительно караганда 400ден ашык объекттер катталбай катылып турат. Бул эмне объекттер? Бул социальный объекттер. Бүгүн бере баштады. Эң биринчиден болуп добровольно берген бул Акылбек Үсенбеков Жапаров. Садикти өткөрүп берди. Өкмөттүн токтому чыгып атат. Садикти 100 күндүн ичинде садиктерди өткөрүп бергиле деп, токтомду кол койгон адам өзү садик катып отурду. Гилеген ошол эле заматта Кант шаары бүгүн кайрылып атат өкмөткө. Садик салганга акча берилсин деп. Мына мен бүгүн өзүмдүн эсебимен 4-5 объектти оценка кылдырттым. Общей сложности бир эле Кант шаарына 1,5 миллиард сомго жакын оокат катылып турган экен. Мектептер катылып турат. Мына олчойгон суммалар. Мына мен бир эле фактты азыр ушул аппарат президентке берип жерейин деп атам, мына техпаспорт. Мунун директору, мэр ушул правоустанавливающий документ деп жүргөн экен да. Эмне үчүн мындай жасап койгон? Правоустанавливающий болгондо өкмөттүн токтомун жазып коет, акт прием передача жок. Эми көпкө чейин ойлондум, эмне үчүн мындай кылып атат деп. Көрсө, ал мектептин жанында көптөгөн оокаттар бар. Эски садик бар, например. Мен спутниктен карадым. Спутниктен карасам, ал эски садик 16-жылга чейин турган экен. Анан кийин аны бузуп эле салып салган экен. Бүгүн жилой комплекс. Бирок таң каласында муну каттай албай, приватизация кыла албаса, жөн эле бузуп салышат экен. Новопокровкада приватизация кыла албаган дом культура бар. Прям жолдун боюна. Аны бир каякта кагаздарды алып туруп бузуп салган. Эми
ошол жерде бывший bir губернаторыбыз бар, өзүн алып койгон экен. Анын бер жагында дагы bir дом культура экен, аны да бузуп салган. Көптөгөн окаттарды садиктин жанында, мына Милифан айыл өкмөтүндө мектепти атай каттабай койгон, эмне үчүн? Анын котельнясын өзүнө каттап алган. Ошондо кимдердин баштары чыкты? Эки бывший президенттин окаттары чыкты. Дагы эле катталбай турат. Бер жагы 5-6 министрлер, 2-3 губернатор, bir төрага дейсиз, мына жакында эле кеткен төрага, тиги кабинет министрликтин. Бул только bir кичинекей эле окаты. Жакында мен силерден да суранам, ар бир среда сайын мен 2 папка алып келейин деп атам. Общий жалпысынан 10 миллиард сомдук окат. Кызыл, жашыл мына папкада, урматтуу президенттин өкүлү, бул 350 объект бар. Ошону бирден экиден алып келип берейин деп атам силерге. Бул эч кандай иш козгобой, эч кандай прокуратурасы жок, следствиясы жок. Элдер өткөрүп берем деген окаттар. Жарымысы бул негедир убагында катталбай калган. Анын арасында мектеп, бала бакча. Мен айтып аткан объекттер бул жеке иш, мындай фабрика, заводдор эмес. Бул мектеп, бывший мектептер, эски мектептер, бала бакчалар, дом культура, клуб, Улуу Ата Мекен согушунун памятнигине чейин алып койгондор бар экен. Библиотека, тиги баня, ошондой эле окаттар. Районда айтайын десе, мына мен госрегистрдин жетекчилигине эле кайрылайын. Госрегистрдин өзүнүн правоустановляющий документ жок экен. Мына райондун өзүнүн отурган имаратында. Мэриянын өзүнүн эч кандай документ жок. Мына документтерди таап берип атам. Анан уят го. Мынакей, мына жерден эле оценка кылганым. Мына калган сөзүмдү ушул кантыктарга орусча айтсам капа болбогула. Уважаемые кантовчане, я сегодня вынужден выйти с выступлением, потому что только в Канте скрыто и по каким-то обстоятельствам не оформлены более 1,5 миллиарда на более 1,5 миллиарда сомов имущества. Это школы, детские сады. Если вы знаете, даже тот объект Затейный, который в микрорайоне стоит, он тоже сегодня был не оформлен, но вот сейчас передается в мэрию. Школа даже Зубкова, рядом со школой Зубковой на его территории есть детский сад, который сегодня наш председатель кабинета министров передал, бывший Акылбек Усенбекович. Она оценивается 144 миллиона 521 тысяча 600 сомов. Средняя школа Зубкова оценена на 327 миллионов 459 тысяч 701 сом. Садик в Люксембурге, там мечеть была, несколько человек жили, но они, спасибо, они освободили. Сегодня 15 лет она пустует, 15 лет, огромный садик. Его оценили на 36 миллионов 564 тысячи 91 сом. Почти 15 садиков, которые не были оформлены, каким-то образом часть перешло. Спасибо огромное бывшему министру МЧС, бывшему мэру Аша. Он передал садик добровольно. Значит, большинство, я скажу, в селе Сынташ, в селе только Айлёкметы, Сынташском Айлёкметы, почти 53 было. Сегодня уже достигает до 100. И самое главное, еще раз говорю, не надо ни прокуратуры, никого. Мен барып алып туруп айтып атам, эки сүрөттү алып атам. Бирөөсү президенттики, көргөндө эле айтып атышат, кишини сыйлайбыз, өздөрүбүз өткөрүп беребиз деп. Экинчи Ташиевдикин. Коркутуп атам. Ошентип 350 объект. Мына жакында мектеп өткөрүп берди, клубду өткөрүп берди, добровольно. Эч кандай эчтекеси жок. Бирок Кашаев бүгүн мына шаардын мэриясы кабыл албай жатат эмнегедир. Акимдер коркуп атат аны өткөргөнгө. Аны оформлениеге акчалар жетпей жатат. Ошол маселелерди чечип бергенин суранам. Эмне үчүн дегенде
оформить эткенге оценкага акча керек экен. Оценкасы жок, баланска кое албайт. Каттаганга көсүргисирге айрдан да бир акча керек экен, каражатчы. Дотационный айыл өкмөттөр ошону каттай албай жатат. Анан кийин дагы суранарым, ар бир среда күнү мага ушул 10 минутта берип турсаңар, мен сизге почти 10 миллиардтың окатын алып келип жерден берем. Анын баары добровольный. Сөзүңүздү бүтүрүп алыңыз. Анан кийин мына сизге баарын өткөрүп берейин. Бул тех паспортты карап алгыла. Бул госрегистр жана акимдерди алдап койгондо ушуну берип коет экен. Катта десе, мондай тех паспорт берип коет экен. Бул правоустановочный документ десе, бир акимдериңер мындай 5 класс билиминде эле, ушул кагаз турбайбы деп жүрө берген экен да. Мамлекеттин окатын комиссия акт ввода акт прием передача кылат. Анын үстүнө госимущество заверять этип берет. Ошондо ошону регистрация кылат. Бул тех паспорт, бул жөн эле кагаз. Анан кийин келип алып туруп, бир мурунку аким биздин тууганыбыз айтыптыр. Жакшы сөзбү, жаман сөзбү? Таштанбеков жөн эле гангирап атат депчи. Эми не кылабыз эми? Ушунчалык окаттар. Ошол үчүн мен бир эле райондукун айтып атам. Чүй областында мен ойлоп атам бир 50-60 миллиард сомдук социальный объекттер катылып турат. Миллиард деген акча. Ошол үчүн өкмөт эптеп кашыктап чогулткан акчаларын тиги школ салабыз, тиги салабыз дейт. Баары катылып турат. Ошонун баарын ачыкка бериш керек, чыгарыш керек, катташ керек. Мамлекетке же болбосо муниципальный собственность катталыш керек. Эмне үчүн дегенде мен ойлоп атам, 21-кылымда катталбай алган окат туура эмес. 1,5 миллиард эсли бир эле кант шаардын чөнтөгүнөн түшүп байкалбай калса, анда таң калам. Кышы менен ошо кардын астынан казып чыгардым жанагы катылып турган мектеп, бала бакча, башка окаттарды. Ошол үчүн силерден дагы суранам. Президентке айтып коюңуз. Эгерде райондо азыр жаңы аким келди, мен келгени бул 4-нчү аким ай. Бирок силерге рахмат, жыл сайын мага бирден акимди алмаштырып атасыңар да. Жылда 4 жыл болду, 4 аким, 3 госрегистр, 3 прокурор. В общем, барганда эле кайра келсем эле алмашып калып атат. Эми акыркысын бая кыздар жок, кыздарды койбойсуңар десе, мына Кыргызстан боюнча жалгыз кызды коюп келип койдуңар. Рахмат. Бирок биз кыздар эркектерге тарынасыңар. Бу кыз келип эле эркек замдарын сразу уволить этти. Мынакей. Замдары жалаң кыздар болчу. Ошондуктан дагы бир жолу рахмат укканыңызга. Рахмат. 2 жуманыкын бир эле сүйлөп койдуңуз.